Кыргызстан акыркы жылдары спорт чөйрөсүндө аябаганда чоң кадамдар менен чоң ийгиликтерди багынтып келе жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ошол көптөгөн спорт түрлөрүнүн ичинде өзүнүн ордун тапкан, азыркы тапта кыргыз жергесинде өнүгүп келе жаткан таэквондо спорт түрү боюнча биздин дагы адистерибиз бар. Дал ошол жаатта өзүнүн эбегейсиз эмгеги менен кылдат мамиле жасап, бийиктикти багынтабыз деген бел байлап жүргөн дагы биздин агаларыбыз бар, энелерибиз бар. Мына ошолордун өкүлдөрү бизге келип жаткан чагы Сейит Аманбаев дүйнөлүк таэквондонун олимпиадалык түрү боюнча Кыргыз улуттук федерациянын жетекчиси жана Бакыт уулу Султанбек спорт чеберине талапкер таэквондист. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздар. Алгачкы эле сурообуз, таэквондонун абалы Кыргызстанда кандай болуп жатат? Жумушту сиздер алгач эмнеден баштадыңыздар? Эмне кыйынчылыктар болду? Эмне ийгиликтер болуп атат? Азыркы учурда, рахмат, азыркы учурда таэквондо аябай жакшы деңгээлде өнүгүп келатат. Мурун мисал үчүн Бишкекте 20 эле тренер болгон болсо, азыркы учурда 50 тренерге чейин Бишкекте эмгектенип келет. Спортсмендер да көбөйдү, областтарда, Ысык көл областында бар, Токмокто бар, Чүйскө областта, Баткен, Ош, Жалал Абадта бар таэквондо. Ошо жакшы өнүгүп атат, буюрса байма-бай жарыштар өтүп турат. Чемпионаттарга, беттештөргө катышып турасыздар? Беттештөргө катышып турабыз. Мамлекеттик деңгээлде чет өлкөлөргө барып турабыз. Жакынкы көбүнчө биз Казакстан өлкөсүнө барабыз, анткени алар менен тыгыз байланышта иштейбиз. Олимпиадалык түрү боюнча деп түшүнүк берип калдык да, эмнеси менен айырмаланат башка түрлөр боюнча? Бул олимпиадага кирген оюндарга кирет, спорт түрүнө. Демек, таэквондонун түрү көп? Түрү көп. ИТФ бар, ГТФ бар, АТФ бар. Бул дүйнөлүк таэквондо, азыр ВТ деп аталат, World таэквондо, всемирный таэквондо. Демек, эрежеси боюнча олимпиадага кирген түрү менен сиздер алектенесиздер. Султанбек, менин суроом болсун, канча жашыңыздан таэквондого алектенип баштадыңыз? Канча жыл болду, анан канчалган медалдарды көрүп турабыз. Бул медалдарды карап, баягы 40 жыл, 50 жыл машыгып жүргөн бир кишини элестетесиң. Анан сиздин толкуңуз, өзүңүз жаш сезилесиз. Ушул ийгиликтериңиз тууралуу, таэквондо тууралуу айтып берсеңиз, жашооңузда кандай, качан пайда болду эле? Мен таэквондого 5 жашыман келип, азыркы убакытка чейин беттешип, соревнованияларга чыгып, чет өлкөгө чыгып, ушул 5 жашыман баштагам таэквондону. Азыр канчадасыз? 17-де. 17-десиз. Демек, 12 жылдан бери таэквондо жаатында машык кыласыз. Колуңузду ашканада эле кесе алсаңыз керек. Акыркы соревнованияда беттешип 4-5 бой берип, ошондо колум сынып калды. Акыркы чемпионат болгондо жакында эле болуп өттү. Ошол тууралуу бир аз айтып өтсөңүз, кандай болду беттешүү? Өзүңүз ойлогондой болдубу же? Башында ойлонгондой болуп бараткан. Биринчи бойду уттум, экинчи бойду уттум, үчүнчүсүндө колум биртке ооруп калды. Акыркы бойду уттум, ошо колума карабай. Ооруганына карабай. Колуңуз жаракат алганга карабай жеңип келдиңиз. Биринчи орунду алып. Азаматсыз, колуңузду кармап коюңузчу. Ийгиликтерди каалайбыз. Сейит мырза, айтсаңыз, таэквондо негизи эле Кыргызстанга келгенден баштап көптөгөн тепкичтерден өттү деп айтсак болот да. Эми кайда карай өнүгүшүбүз керек, эмнелерди түптөшүбүз керек? Рахмат, биз аябай жакшы суроо болду. Биздин Кыргызстанда таэквондо жана айтпадым, өнүгүп атат деп. Бирок азыркы учурда негизи өлкөдө бир эле федерация болуш керек эле. 4 федерация болуп кетти. Ошол себептен 4 жаатта иштеп атабыз. Биринчи федерациябыз бул Ассоциация таэквондо Кыргызской Республики. Ал жакта туура эмес иш алып баргандыктан бир аз кичине өзүнчө бөлүп иштегенге туура келди. Азыркы учурда биз 900 спортсмен, 16 тренер менен чогуу иштешип атабыз. Аларга альтернативный болуп, олимпиадалык түрүн өнүктүрөлү деген программа менен, пландар менен буюрса ошонун үстүндө иштеп, ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз. Анан биз жакынкы Казакстанды карап көрүшүбүз керек, Өзбекстанды карап көрүшүбүз керек. Ал жакта дүйнөлүк чемпиондор бар, Азиан чемпиондор бар. Бул Казакстанда коло медалдын ээси бар олимпиададан. Ошолорго карап өсүшүбүз керек. Ал жакта мамлекеттик деңгээлде чоң жардам көрсөтүлүп атат. Биздин алып көрсөк, мисалы үчүн
спорт интернаттарыбыз бар да. Ал жакта күрөштөрүбүз бар, бокстарыбыз бар. Биз дагы ошондой деңгээлде өсүп өнүшүбүз керек. Ошол жака балдарыбызды берип, отделение ачылып, физкультурный академияда отделениябыз ачылып, кафедрабыз ачылып, ошентип спортчуларыбызды өнүктүрүп, дүйнөлүк деңгээлге чыгарышыбыз керек. Бул убакытка чейин 2008-2012 олимпиадалык оюндарга катышкан спортчубуз бар. Бирок ал деле спортчу каралбай кетти. Ушундай биз мүмкүнчүлүктөрдү биздин мурунку жетекчилерибиз түзүп бере алган жок. Ошол себептен азыр көп спортсмендерибиз чет жакка кетип калып атат. Акча табуунун айынан, жумуштун айынан кетип калып атышат бул спорту таштап. Анткени Кыргызстандын ичинде жакшы өнүгүп атат, бирок чет өлкөгө чыккан маселелер боюнча биз аксап атабыз да. Баягы эле каражат. Каражат ушу эфирден пайдаланып ушу айткым келет. Биздин атка минерлер бир көңүл буруп койсо, бул олимпиадалык түр Кыргызстанда өнүккөнү менен чет жакка чыга албай, кыйналып, кыскача айтканда кыймылдап айтат да, грубо айтканда өлүп бартат да. Ошол себептен бул аябай менин оюмча кооз, аябай жакшы спорттун түрү жана олимпиадалык түр болуп атпайбы? Ошол себептен биздин мамлекет госагентствоны, улуттук олимпиадалык комитетти ошо чакырып кетет элем жана суранып кетет элем. Ошол спортко көңүл буруп койсоңуздар, ошо бир нукка салып койсоңуздар, жардамыңыздарды көрсөтүп койсоңуздар демекчимин. Анткени шайлоо болот деп ошо бир жылдан бери чойлоп атат. Ошо бир жетекчини шайлап алып, бир ишенич көрсөтүп, план программалар бар жакшы. Спортты өнүктүрүп, Кыргыздын улуттук командасын түзүп, дүйнөлүк аренада ушундай бир жетишкендиктерге жетишели деген бир чоң үмүттөр бар. Ошон үчүн биздин улуттук олимпиадалык комитет, госагентство по спорту ошолор бизге жардам көрсөтүп коюш керек болуп атат. Анан мамлекеттик деңгээлде да бир карап коюш керек болуп атат. Айтып атасыз, 4 багытка бөлүнүп кетти. 4 федерация деп туура түшүнсөм. Эмнеси менен бул кооптуу? Бир федерация болсо эмне пайда алып келет? Бир федерация болгондо бир башчы болот да. Мисалы үчүн эле бир коомго 4 башчы болсо 4 жака тартат да. Ошол себептен бир башчы болуп, бир жолду карап, бир жеңиштерге чогуу жеткен жемиштүү болот. 4 федерация болгондо 4 жакты карай иштейт да. Өзүнүн кызыкчылыктары менен. Мен ойлойм, ошо келечекте баарын бириктиргенге аттанып атам. Азыр өзүмдүн чогуу иштешкен коллегаларым бар. Бул Элдияр тренер, күчтүү тренер, бул Азиз Назарбаев, Исаев Азиз, Ким Клементи, Юсупжан деген тренерлер бар. Менин өнөктөш тренер коллегаларым. Ошолор бул жакшы программаларды алып чыгып атабыз. Азыр пландарыбыз чоң. Буюрса мамлекет жагынан бир жардамдар болсо, бул спортту чоң ийгиликтерге жетишебиз деген ойлор бар. Эң сонун. Султанбеке, суроо болсун. Жаракатыңыз качан айыгат? Ак калачандарга көрсөтсөңүз керек, докторлорго. Кийинки чемпионатка катышууга качан уруксат аласыз? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Эми врачтар ак калачандарга көрүнгөм, айтышты 20 күндөн кийин гипсти чечип карап көрөбүз деп. Жакшы болсо чечебиз деди. Айыкпаса дагы биртке кийип, андан кийин 1 айдан кийин кайра тренер залга келсе болот дешти. Гипсти чечер менен машыгууну баштай берсеңиз болот турбайбы? Демек, жаракат оор эмес экен, Эң сонун. Акыркы суроо кылалы, мүмкүн болушунча кыскараак жооп берип коюңуздар, эфирдагы жыйынтыкталып калыптыр. Келерки чемпионат тууралуу кайка даярданып атасыздар? Анан эми таэквондо чыгыш элдеринин искусствосу болуп атпайбы? Анан акыркы баягы биздин кошуналаш өлкөбүздө болгон эпидемия бул спорт түрүнө таасирин тийгизбей элеби? Азыркы учурда Кытай өлкөсүндө болуп жаткан жагдай биздин спортко дагы өзүнүн эмесин таасирин тийгизип атат. Анткени апрелде бизде лицензия турнир болмок. Ал жака 2 спортчубуз бармак. Азыркы учурда токтоп турат. Бул маселе кайсы өлкөдө өтөт, бизге маалымат берилет. Экинчи момент, азыр чемпионат Азияга даярданып атышат. Ошол буюрса даярдык көрүп атышат спортсмендер. Канча спортчуну даярдайсыздар силер? Азыркы учурда биздин федерациядан мындай да көйгөйлөр көп дебедимби? 4 федерация болуп 4 жака эметилип кетпеди. Азыр ассоциация мурунку федерациядан кетет да 2 бала. Анан
Бизде болсо пока отбор жүргөн жок. Ошон үчүн бир ишибиз керек деп атпаймынбы? Эң күчтүүлөр чыгыш керек да. Биздин балдар катышканга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Анткени отбор мындай тандоо болгон жок да. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Эфирдин кыскалыгынан бир нече суроолорум бар эле, бере албай калдым. Бирок кандай учур болбосун, сиз өзүңүз айткандай, бир башчы болсо, бир жыйынтыкка келебиз, бир ийгиликке барабыз деген сөзүңүз буюрса ишке ашсын. Келип бергениңизге чоң рахмат. Таеквондо буюрса сиздердин колуңуздарда. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде бизде Сейит Аманбаев, дүйнөлүк таеквондонун олимпиадалык түрү боюнча Кыргыз Улуттук Федерациясынын жетекчиси жана Бакытуулу Султанбек спорт чеберине талапкер болду. Таеквондо өнүксүн, спорт Кыргызстанда өнүксүн, эфирибизди улантабыз.